Айтматов районунун Чолпонбай айыл аймагына караштуу Ташпоо Жумагулов атындагы Жоондөбү айылдык маданият үйү толук оңдоп түзөөдөн кийин кайрадан пайдаланууга берилди. Маданият үйү 1965-жылы курулуп, оңдоого муктаж болуп келген. Жоондөбү айылдык маданият үйүнө 2022-жылы мамлекеттик жана коомдук ишмер Ташпоо Жумагуловдун ысымы ыйгарылган. Маданият үйүндө Залкардын музейи уюштурулуп, анда өмүрү чыгармачылыгы, сыйлыктары камтылган. Өзү чогулткан ушунун баарын өзү жыйнап жүргөн. Бул жерге биз кайсы убакта иштеген баардык удостоверение койдук. Айылдын маданий очогунда Ташпоо Жумагуловдун бюсту орнотулуп, бул күнү алыс жакынан келген ишмерлердин катышуусунда ачылды. Биздин президентибиз мына маданиятка көңүл буруп, бардык Кыргызстан боюнча болгон момундай эски маданият үйлөрүн чоң капиталдык ремонттон өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берип, ал эми жок жерде жаңы маданият үйлөрүн салып атпайбы? Анан бул кишинин аты берилип, ушул жергиликтүү эл өзү көтөрүлүп, ушул сунуш кылгандан кийин аты берилип, анан ошол быйылкы жылы капиталдык ремонту болуп бүттү. Ташпоо Жумагулов атындагы Жоондөбү айылдык маданият үйү болду. Анан биз мынакей кичинекей үй музейин жасап койдук. Кудай буйрса дагы толуктала берет деп ойлойм. Экспонаттар менен ушул жаштар, ушу Ташкенге окшогон жаштар өнүп өсүп чыга берсин. Ташпоо Жумагулов атындагы маданият үйүн толук капиталдык ремонттон өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнгөн. Үстүн суу агып, болдор чегип, даже чынын айтканда чогулуш жасаганга мүмкүнчүлүк болгон жер болчу. Мынакей ушул нерсенин баарын эске алып, губернатор Сермат Жумаевичке рахмат, кабыл алып, мынакей буйрса республиканский бюджеттен 32 миллион, айыл өкмөтү стим грант аркылуу 3 миллион 265 миң бөлүнүп, ушул акча каражаттын негизинде мына буйрса мына бүгүн чоң майрам ушул Жоондөбү айылына тартылып атабыз. Талас областык маданият башкармаларын башкардым. Ошол жерден чоң мектептен өттүм. Маданият үйүнүн кайрадан пайдаланууга берилиши айрыкча эл элин кубантты. Салтанаттуу жыйынга облус жетекчиси Ермат Жумаев катышты. Ташпоо Жумагулов агабыздын басып өткөн жолу бул кыргыз уулдар үчүн үлгү. Себеби улут болсо улуттун сөзсүз түрдө тили болуш керек. Тил болсо анан улут болот. Анан биздин кыргыз тилибиздин жайылтылышына жана сакталып калышына эбегейсиз эмгек жумшаган агабыздын бүгүн жакшы бир эскерүү дагы бир кечеси болуп атат десем жаңылышпай айтпашым керек. Ушул Жоондөбү айылынан дагы кыргыз элинин керегине жараган мыкты уул кыздарыбыз чыгышына биз тилектешпиз. Президенттин администрациясынын өкүлү Октябрь Капалбаев мамлекеттик катчы Марат Иманкуловдун куттуктоо сөзүн жеткирип, элеттен Ташпоо Жумагуловдой эл кызматын аткарган ишмерлер чыга беришине тилектештигин билдирди. Ташпоо аганын даңазалы доору президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга жетекчи болуп келгенде башталды. Мамлекеттик тилдин бедели аталган комиссиянын аброю да алжыңдары аябай өстү. Анткени бул киши өзүнүн иш билгилиги, уюштургучтугу, көрөгөчтүгү менен иштин көзүн тапса, эрек ишти элдештирген дипломаттыгы, комсомолдук партиялык иштерде такшалган саясий билгичтиги менен бийликтегилердин тилин тапты. Ченде жок чечендиги жана эл аралап иштөөсү менен элдин көңүлүнө жакты. Элдин тил жаатындагы арыз арманын укту, кандай кадамдарды жасоо керектигин эл менен кеңешип, өз алдына койгон милдет максаттарын негизинен толук ишке ашырылды. Кайрадан пайдаланууга берилген маданият үйүнө маданият маалымат жана жаштар саясаты министри жаңы басылган китептерди белек катары берди. Коомдук жана мамлекеттик ишмер Ташпоо агабыздын музейине кирип, мен ушундай кыргыз мамлекетчил коомдук ишмер болом деп умтулат деп ишенем. Ташпоо агайыбыз кыргыз тилинде, ошо кыргыз тилин даңазалаган, кыргыз тилин бартаган адам катары таанылуу бизге. Ошондуктан ошо кыргыз тилиндеги 1000 китеп ушу биздин ушул жаңы ачылып аткан маданият үйүндөгү китепканага белек катары тапшырабыз.
Салтанаттуу жыйында Ташпоо Жумагулов чыныгы мекенчил өзүнө берилген ишти жоопкерчилик менен аткарган инсан болгондугун белгилешти. Университетте окуп жүргөндө ушунчалык уюштургучтугу күчтүү, саясатка да жакын, студенттер үчүн аябай кам көргөн жигиттердин бири эле. Факультетте ушу профком уюмун жетектеп, квартирада жашап жүргөн студенттерге мен общежитияга орун алып берем. Стипендияга муктаж болса жардам берип, консультация өткөрөлдү. Ушунчалык күйүп бушкан мекенчил жигиттер эле. Маданият үйүнүн ачылышына арналган майрамдык иш-чарада Улустук Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрынын чыгармачылык жаамат тарабынан Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим чыгармасы сахналаштырылып көрсөтүлдү. Андан соң кыргыз эл артисти Асылбек Өзбеков баштаган жергиликтүү маданият кызматкерлери концерттик программаларын тартуулашты. Президент Садыр Жапаровдун элет маданиятын өнүктүрүүдөгү бул аракети бүгүнкү күндө бардык аймактарда ишке ашууда. Буга кошумча бул майрамдык иш-чарага карата кол өнөрчүлөрдүн эмгектери, элибиздин байыртан келе жаткан каада салт, үрп адат, нарк насили, улуттук тамак аштары, башка элдер менен болгон ысык алакасы бул маданий ордонун алдына келген конокторго көрсөтүлдү. Инсанга инсан кул берсе, салам болин, дүйнө тынч жашар. Нурузбек Шабламек уулу, Чыңгыз Бокошов, Айтматов району.